желесinin бюджеттің ақшасы қайсы бағытта кетіп отыр? Мысалы, таза суға бөліндіріп, өзіңіздің мына үйіңізді жасағандай қызықтар болушы. Сіз наоборот, илап тұрышыңыз керек, депутат емес, сіз мына подрядчы өттірлі мынандай жасап бермей тапты деп тұрып, сіз қызықтар болушы. Бұл бойынша тапсырма берілген, егер жиынтық шығарып іс жүргізбесе, вице-мэрда жоқ кетеді қызматтан и қараманда болмас. Бұл айтылған нәрсе. Қызматқа мен дайым айтамын, жабышпайды да, істеп көріш керек. Мен дайым машинада да айтқанмын. Мен деле қайсы бір қызматқа барғанда ойланып барамын да, жауапкершілікті сезіп. Мен істеп көрейін, істей алмаса елде біреуін қинамай өзіміз кетіп үйренуш керек деп айтқанмын да. Сапат деген түрде еңбек салғанда, мен негізінде берілген ұшымалға чейін қолданып келеді, ешқандай арендасы жоқ. Азыркы күнде алар жаңа здания құрған. Мектептің жетекшісінің қайрысы бойынша ескі зданияны қайтарып берсін, алар уже жаңа здания құрып алған. Şu мәселені шешу бойынша қайрып отыр, сол бойынша қандай іштер болады? Әлбетте, оларда мерияның тоқтауыменен сапат лицейде берілген 49 жыл. Құрған жерде бәрі тоқтамшы жатқанда шарттар көрсетілген емес, жеке берілген. Бұл бойынша біз бұл әрекет қылғанбыз, бұл әрекет қылып аренда қорқызылдай. Албетте, ол балаларды оқытқанда ақша оқытады да, сапат. Ақша алады да, бекер оқытпайды, интернет емес. Қарап көреді, азыр мына шағырдағы шоғын объектілер аяға көп екен. Элементарный ақша түсіп тұрған жерлерде көп 49-ға аз суммада же осы бекер беріп кеткен. Азыр бұл бойынша жағына балдар істеп жатыр. Бассейн, парктар, көп бекер беріп кеткен. Айтайын деген сапат деген лицейдің өзінің қаражаты жетіштүү. Частный бір жер алып тұрса да мүмкіншілігі бар. Біз азыр мектептерде жер таппай қайры мектептің территориясын башқа бөлмеге берген тура емес деп ойлаймын. Шоны шешімдерді қарап бір шешім шығарып берсін, сол мектептің проблемасы шешіліп жатыр. Қалған су норманы жауап алып. Эми қосып айтпайын, менде маалымат бар ошончо. Теге биринчи сентябрда мен Тешко мекене бардым да, барып мына бюджетке келип жатты, 100 000 сом акча. Бир зданиясы чындап аварийный абалда экен, бирок жакшы абалда ремонт жасалып экен. Өткөндө сапаттын директору менен сүйлөшүп, ошону көтөргөндө да айттым. Бүт топоктун чечилип барсын да, жеңилдеп, кайта томсуп кетти. Ошону чечип алсаңыз, көтөргөндө ошону. Сөз депутат Нуранга Дайрасы Нелегүл Мамбетов. Азыркы күндө шаарыбыздын автовокзалы кайсы жерде? Ким жооп берет? Мен де жооп берем, шаардын автовокзалы менчиктештирилип жок болуп тур. Сизге мага чейинде баарын сатып жок кылышкан да. Бүгүнкү күндө шаардын автовокзалы жок. Бул дайын жанында бар, ал жагы Мунтранска карайт экен да. Азыр биз дагы кечээ Асылбек Аманжов менен жөнөтүп, өкмөт менен сүйлөшүп, ошол автовокзалды шаарга өткөрүп берүү боюнча өкмөттөн суранып атабыз, Мунтранстан суранып атабыз. Бизге берилет, ошол жерде бир жакшынакай автовокзал жасап, азыр анда бир чекеден базар болуп кетип атпайбы, көрүп атасыз. Контейнерлерди коюп, соода түйүнү айландырып атышат. Ошон үчүн эгер шаарга өткөрүп бере турган болсо, азыр иштер кетип атат. Өкмөт тараптагы бизге берилген кызыктар да. Анан ал жерде толук шарты менен жасап, эми сиз бизге чейинде бул сектордогу автовокзалды сатып, менчикке берилген. Мен айтайын дегеним мынада Макаренко көзөмөл жүргөн ГАИ жок, ГАИ Ленин астына көзөмөл калды да бүгүн. Бул Ленин астын көзөмөл алпай, ГАИ жалдап көзөмөл койчу. Азыр аял неме остановка десе, бардык Жалалатта ошол Макаренко атылган, өзгө мындай Макаренко атылган, Бишкекте ошол жерде, ал жерде өткөнгө невозможно. Ошол жактарын эске алсаңыздар. Анан экинчи маселе да. Мынау азыр сентябрь башталды, жамгыр жылы кирди үстүбүзгө Ломоносов мектеби боюнча элдер кайрылып атат бүгүнкү күндө. Балдардын ар бирине 1200 сомдон акча биринчи класстан баштап ошол ар бирине 1200 сом акча жатат. Бизге берилген мел бул жерге жаткан мел, гаске жаткан мел эмес. Биз треп башыбыз керек, техникалык айлык беришибиз керек, башка айлык беришибиз керек деп туруп, үйүт барып келечек. Биз өзүбүз ошол
класстарды ремонт кылайлык, линолеум салайлык, биз өзүбүз акча каражатын өзүбүз кармайбыз деп, жок, силер банктан, РСК банктын счетуна гана акча салып туруп, анан ошондо гана калышыңар керек деген маселе болот экен. Буга ким чек көрөт? Кармоо жок эле. Айтқан болса, иштебейли буга жооп бериш керек, укук коргоодон заңына сатыш керек. Сессия эмнеси көрсөтөт маалыматтарды. Рахмат. Андан кийинки маселе. Действительно, шаардын бюджетинен курулган бирок көрпелер эмес убагында. Биз обслуживать карап жүрөбүз. Бирок азыр 90% үйлөргө кирип кетти, көчөдө колонка калган жок. Калса 2 жыл калышы мүмкүн, кээде бузуп, местный население бузуп кетип атат. Эртең 2 саат, кечинен 2 саат берип атат. Мен ошол жерде 42 жылдан бери иштейм. Сиз обслуживание алганыңызды мен көрүп атам. Мен депутат болуп келгенимден 3,5 жыл болду. Мен ошол маселени айтам, ооба, сиз соткаңызды аласыз, болду, ошону унутуп каласыз. Соска салган жокпуз. Ал турган нерселерге бузулуш керек. Эл такалап кетип атпайбы? Сиз бир жолу барып ошол жерде маселенин үстүнөн көрүп тааныштыңызбы? Элементарный акча келет, азыркечи бир сиздин бир миллион сомуңуз келбейт. Болгондон оңдо коюп атабыз дейм. Аны үйлөргө уруксат берди, киргизип кетти уже үйлөргө. Кечирип коесуз. Дебет мырза, барып беген ошондой болгонбосо. Бирок мүмкүнчүлүк болуп сигнал түшкөндө да барып сиз качан барасыз? Сиз барганда мен ошол жерде болом. Эртең барам. Хорошо, эртең барасыз. Булар болчу. Местный бюджеттен бөлүнгөн максаты. Бөлүнгөн. Сиз иштеп турган нерседе. Укса бизге бөлүнгөн эмес, эми. Укса бөлүнгөн, алар курган, университетке өткөн, бизге ушу баланс салынган эмес багында. Бирок биз алдыбыз берип жүрөбүз. Колдон келишинче. Кээде бузулуп калат. Онда бир асылган турган. Баары бюрократтар болгонбузда көзгө жок эсте качып. Местный бюджеттин акчасы кайсы багытта кетип атат? Мисалы, таза сууга бөлүндүрүп, өзүңөр мына үйүңөрдү жасагандай кызыктар болушу керек. Сизге бөлүнүп атат, таза сууга бөлүнүп атат. Уксаттуу. Сиз ошону түздөн түз көзөмөл кылышыңыз керек. Кызыктар болушуңуз керек. Себеби ошо толук жакшы максаттуу бүтүрүп алсаңыз, сиз эртең товар, суу дагы кайталайт. Сиз сууңузду сатып акча аласыз, туура суу менен өтөт. Мына сиз кабыл албасаңа, сиз кабыл алганга кызыктар болушуңуз керек. Жасатып алганга кызыктар болушуңуз керек. Бул мындай азыр жакшы иш кетпей атып турасыз. Түшүнүп атам, карап көзөмөл кылып, ошол жерде бир гана бул жер эмес, местный бюджеттен акча каяка бөлүнүп. Андай биринчи горводоканал кызыктар болуш керек. Сиз наоборот ыйлап турушуңуз керек. Депутат эмес, сиз мына подряд чумуптур мындай жасап бербей атат деп туруп, сиз кызыктар болушуңуз керек. Кабыл алганга сиз кызыктар. Кээ бир жерлерде мынталар Назарбек чындыкты айтып кое берели. Жөн эле турган колонканы ошо көчөдөгү балдар тепкилеп сындырып кетсе, биз ар бир колонкага охрана кое албайбыз. Эл дагы кичине караш керек да, бизди талкалап сындырып кетет. Мүмкүнчүлүк болушунча барып оңдоп атабыз, кээде көрбөй калатабыз. Кемчиликтин бир нерсени айтып атам, ол сындырган эме боюнча элдин өзүнүн күнөөсү болсун. Мен кабыл алган боюнча айтып атам, сиз түшүнөсүзбү? Кабыл алган боюнча айтып атам. Сиз местный бюджеттен акча таза суу дегенде бөлүнгөндө сиз башында турушуңуз керек, кызыктар болушуңуз керек. Светке бөлүндү, көрсөт кызыктар болуш керек. Кимдин максатында акча бөлүнүп атат ошо. Мектепке бөлүндү, гаражга кызыктар болуш керек. Бала бакчага бөлүндү, гаражга кызыктар болуш керек. Бардыгы өзүңөрдүн ишиңер боюнча ошо бөлүнөт. Анда Асылбек Аманович, мындан кийин карап туруп акчаны кыскартайлы. Ошо кимиси жакшы келген тармакта. 30 жылдап, 20 жылдап директор болуп, завед иши болуп отургандар маселесин козгопчу. Ротация маселеси болот, ротация жакында башталат дегенсиз да. Бирок ошондон бери уже бир айдай убакыт өттү, негедир ротация маселеси козголбой атат. Эл оозунда айтылып атат, бул ротация маселеси эң күчтүү чоң мектептер эмес, баягы Онардагы мектептер, баягы Шайыттөдөгү мектептер менен ошондой болуп атат. Эмне үчүн Нариманова мектеби, эмне үчүн Ломоносов мектеби, эмне үчүн Кирова мектеби, эмне үчүн Гагарин мектеби, башка мектептер ушундай болуп алмашпайт дагы ошо чет жактагы гана мектептерден баштап атат. Бунун аркасында дагы бир коррупция жатабы деген сөздөр айтат да. Рахмат деп атат. Мен түшүндүм. Бул боюнча тапшырма берилген. Эгер жыйынтык чыгарып иш жүргүзбөсө, вице-мэр дагы жооп кетет кызматтан, и гараманда калабыз. Мына бул айтылган нерсе. УГД Арзыбек Сулейманович. Арзыбек Сулейманович, 8 жылдан бери сизди жамандап келатат деген менен бул жолу сизди мактап коеюнчу. Бул жылы УГДнын аткарган иштери алгылыктуу, аябай сыпаттуу болуп атат да. 8 жылдан бери жаңылыш ремонттор боюнча
көбүсүн айтып кеткенде быйылкы жасаган жумуштары качественный, сапаттуу дагы көп объемда жасашты. Эми мен дагы бир жөнүндө урматтуу Талабек Насырбекович, мен сиздин службаларыңыздын ортосундагы кызматташуу, бири-бири менен иштөөсүн айтып кетейин. Мынау биз комитетте карап, выездной комитет кылып, Обу больницанын көчөсүн билесиздер да, Монуй менен Мадумаров туурасында өтүп кеткен жол. Ал жерде өзүңөр билесиңер, жана эстеликтин астында аябай пробка да, качан карасак пробка. Ана биз сунуш киргизгендик, комитетте карап, сунуш киргиздик. Сунушта ошол жерде бир тараптуу бир багытта жол ачып койсо жакшы болмок депчи. Арзек сонун канча метр түшөт? 3 метр болуп атат. Жок, жолдун ширинасы дейм. Жолдун ширинасы больницага кире беришке чейингиси 5 метр болуп атат, андан ары жагы 3 метр болуп атат. 3 метр. Мадумаровго чейингиси. Эми биз сунуш киргиздик, ошол жерди изилдеп, бир тийиштүү ошол чечим берсеңиздер депчи. Анан биз комитетте карап, сизди кайра экинчи комитетке ошол маселе боюнча чакырсак, ГАИ кызматкерлери изилдеп туруп, ал жерге каршылык берип турду. Биз ал жолду ача албайбыз, ал жерден тез жардам, скорый помощьтар өтүш керек деп. Бирок ал жери мен ойлойм, толук менен изилдебей калган да. Неге дегенде, скорый өтүп турган артында, Жапарбек Туратович өткөндө сиз да катыштыңыз, артында стоянкалар. Ошол стоянканы жолду ачып койсо, эч кандай пробка, сробкадан өткөрүлбөйт да машина. Ошол жер маселе, бул жерде службалардын ортосундагы мына кызматташтык неме бар деп да. Экинчи суроо архитектура, мен убактым. Экинчи суроо архитектура боюнча, урматтуу Талабек Насырбекович, мына бизде Домодук деген жер бар, Домодук. Ошол жерде канча гектар тез айтып болчу, мына бериңиз. Токтоп туруңар. Домодуктун жери боюнча архитектура Домодуктун жери. Урматтуу Талабек Насырбекович, бул жерде 25 гектар кароосуз калыптыр. Аябай кароосуз, ал жерде атайын жана бактарды куруп атат, эмне кылып атат, эмнени көздөп атат, мен билбей калдым да. Ошол жерде азыр бизде көп жерде бактарды куруп атпайбы? Скверлер, бактар болуп жерде эптеп профсоюздар менен сүйлөшүп туруп, ошол жерди мэриянын балансына каратып алса аябай жакшы болмок да. Ал жерде аябай жакшы эс алуу неме багы курулуп калмак да. сунуш керек. Ооба. Үчүнчү сунуш, жана коллегаларыма кошулуп кетем. Мына көпүрөнүн жасалганы боюнча, шаар боюнча азыр жасалгалар жүрүп жатат, аябай жакшы, кечки жарыктандыруу боюнча. Мына баардыгыңар билесиңер, аэропорт Манастан немеге шлагбаумга кире бериш жерде аябай сонун арзан чырактар менен жарыктандырып коюптур. Биз дагы көпүрөнү урматтуу Талабек Насырбекович рекламный отделге тапшырып, ошол жерде ошондой жасап койсок аябай жакшы болмок да дагы бир жолу. Көпүрө, Домбуттун көпүрөсүчү. Жана айтып атпайбы, жанагы искусственный гүлдөрдү илип коюптур депчи. Ошонун ордуна мен ойлойм, жанагы аэропорт Манастан шлагбаумга чейин түнкү жарыктандыруу аябай арзан баада жасаптыр ошонучу, бирок аябай кооз болуп көрүнүп калыптыр да. Биз да эгер көпүрөгө ушундай кылып койсок, жаман болбостур эле, аябай жакшы болмок. Рахмат. Мына Озгурда ФАП бар. Ошол жерде ФАПтын ошол укустан балдар барып ФАПты көрүп таанышканда, ошол укустун балдары өздөрү айткан эле, бул ФАПта чиркин өмүрү деген кино тартса болот экен депчи. Ошол ФАП азыр мен жетекчилерге кирсем, ФАП качан курулат десем, баардыгы эле мэрге кирип уруксат алды отчот да жетекчилер. Мэр айтса кылабыз. Неге бул киргенден кийин дагы биз кирип суранышыбыз керекпи, кандай? Экинчи вопрос. Анан үчүнчү вопрос. Мына арыз келип турат, Туран кичи шарчасынан Молодежный көчөсүнөн тургундары жазып атат да, Лептин түйүнө дейт. Уже бир чоң иштейт, кызматта иштегендердин атын сатып келишип, уже казуу иштери жүрүп, баягы элдерге тоскоолдук жаратып, ошол жерлерде казып, Лептин түйүн казып, уже оро салганы же бир нерсе салганы неме кылып атышат экен. Ушуну ким көзөмөлгө алат? Уже кайрылып прокуратурага да кайрылган экен, бул жөнүндө каты да турат. Прокуратура бул жерде жообун берген экен.
мүмкүн эмес депчи. А мүмкүн эмес дегенне карабастан азыр казуу иштери жүрүп атыптыр да. Ал жерде bir жеке менчик жер бар экен, 3 гопсакты бар, 15 соток жер экен. Ошол жерди казып атып экен, бизге элдерден арыз келип түштү. Биз барып, экенчек инспекция барып, арчыктууга барып, токтотуп, сагаан бердик. Ого карабастан ишти алып кетип атат, биз прокуратурага материал даярдап атабыз. Endi qanday nimada Jasur Mahmudovich shuni ketaveradi. Mizansiz bo'lsa da uraveradi. Qanday sotlar aytdi, sırası sotga belgilab o'sha yerda. Biz boshqarganda to'xtatib turib beraylik. Sotma mejburiy sotga aytdi, shahar sotga aytdi. Sizlar qachon shu qurilib, o'tirib qolgandan keyin bizga da o'y bo'ldi. Belgilab shu sotga belgilab hozir qaytganmiz. Материалын даярдап атабыз. Tülümünü dayanamadı. Materialı dayanamadı. Bunu çözüyorsun. Ben olmasın kısa. Nada soğuk olmadan da soğuk belirli götür. İki tespit sakana mı çekeceğiz? Şunuz da cazı ortasında varanlar. Мен негизги мындай катуураак айтып коеюн дедим да сизге. Но мэриянын алдына аябай сомун билип турат. Сом, буга сөз жок. Эми ушунун бир 50%-ин башка жерлерге да ошондой бир өстүрсөңүз жакшы болот. Андай болбой жатат да, гүлдөбөй жатат ошто. Мына меймандар келсе деле уяласың, бизде гүл аябай сонун өсөт ошто. Ошого ылайыкташтырылган. Кейде түшпайсыңар да, мына кызматка барам деп. Мына мен дайым суроо берем, аткара аласыңарбы? Зам катары аткарам, кыйлатам деди. Мыналар айткан сында туура жыйынтык чыгарылган. Кызматка мен дайым айтам, жабышпайлы да, иштеп көрүш керек. Мен дайым башында да айтканмын. Мен деле кайсы бир кызматка барганда ойлонуп барам да, жоопкерчиликти сезип. Иштеп көрөйүн, иштей албаса элде бирөөнү кыйнабай өзүбүз кетип жүрөбүз керек деп айтканмын да. İşte görünüz Daner Mırza. İşte görünüz, buna kemçilikleri joyup, el seze turgan boş. Başında aytkan. Olmasa jabışpa kılan. Şunu öz kalamadığına getirdi. Buna men deputatların aslında aytıp koyuyor. Tireşir bizim alasa beresemiz yok. Bu жерде отыра турган бирөөлөр мен аласа бересе эмесмин. Бирөөлөргө милдеттенмесмин мына кызматка кое турганда. Отурбайбы мына замдыгы бар эске алып ошол жерде. İştegil olsun, стимул болсун замдарга. Башка мекемелерде дагы замдар изденip иштеш керек да. Жетекчи кетсе мен ушу зам иштеп калам деп турган. Түшүнүп атпайбы? Сонан иштей албайсыңар болмай. Тез адан ичинде өзүңөр чокто калмагыла. Бирөөнү күтпөгүлө мен ачык айтайын. Мына турады. Быйыл мына мага айтып атышты, күн катуу ысыды да мына көрүнүп го. Өткөндө мен Асылбек Алмачев катуу менде да айтып атты. Быйыл шулто даже мына мэриянын астына кече чыгып караса кичине кайра жамдырат. Өткөндөрү күн ысыганда бул жерде эле болбой калды да. Быйыл аябай катуу күн ысыды. Мына мага айткан шуктолор ушул болду, бирок биз ал күн эме болбош керек да. Бир жаңы варианттарды айтып атат мына. Кабелдер арасында камчылатып сугаруу бир жаңы методдорду колдонуп арайда гүлдөр Турцияда кандай ысык жерлерде гүлдөр көктөп турат да. Тем более Ош шаарында изденип иштеш керек. Мен дайым айтам, кетип атканда чогултуп жыйынып айтам да. Жакшы адам наоборот жетекчи жокто жоопкерчилик сезиш керек да. Бирок жоопкерчилик сезип, ушундай сөздөрдү укпаш керек. Ал ар бир адамдын өзүнүн совестинде болот. Мен дайым айтам мына аракет кылып болуп аткан иштерде келгенде айтып атышты, мына иштерди жасадык. Анан эми соцсеттерде бербей калса керек да, чыкпаса керек. Бирок иштерде аткарган иштер боюнча маалыматтарды беришти.